El var, президент жоқ. Бирөөнүн көзү идиңде атат, бирөөнүн буту чирип атат. Жок кылуу, Бакиевтерди алып келүү, ошол кайра мурунку диктаторлук, кландык, бандиттик башкарууну орнотуу. Эч ким Алмаз Бекшевичтин мындай дарегине жаман сөз айта алышпайт да. Бүгүн 7 апрелде Борбор кала Бишкекте апрель окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. Аталган иш-чарага окуяда курман болгон жарандардын жакындары, туугандары, коомдук ишмерлер жана саясатчылар катышууда. Иш-чара мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси астында салынган 7 апрель шейиттери мечитинде шейиттерге Куран багыштоо менен башталды. Вассаламун алал мурсалин ва алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Artık ayrı olsun, жатқан жері жайлы olsun, toprakta sarıkor, yaratkan dengini değişilmesin. El için, yer için, mekan için birlikte baykuş bozdoklarız. Artık ayrı ol. Ardındağı algan bizler esne dürülük. Bala çakalar ülge alsın, ataları şunda yılan olanlar. El içerisinde canına yavakanlar. Жатқан жері жайлы olsun. Artık ayrı sütlü olsun. Elbette tınçılık versin, Amerika'ya gülde ölsün, örgündesin. Amin. Kavul olsun, konçadan şuna bakan jay var. Биздин азыркы учурдагы алакыбалыбыз мына. El бар, президент жоқ. Президент жоқ мына. Кана президент? Өкмөттөн бир киши. Өкмөттөн бир киши. Төрт депутат келди мына, 4 депутат. 4 депутаттан башка биз керегибиз жокпу? Мен Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Биздин ушул жерде турган 1,5 миң адамдын, жаракат алгандардын бардыгынын жашоосу жакшы эмес. Азыр өлүмдүн алдында турушат. Ар биринин онкология оорулары бар. Могу жерде жакшынакай аталардын, апалардын балдары өлүп кеткен. Момундай кичинекей балдар азыр мына жеткинчик балдарга жетишти уже. 12 жыл өттү. 12 жылдын ичинде май да болду, сүт да болду. Бирок 7 апрелдин каза болгондоруна да, батырларга дагы бир дагы статус жөнүндө кеп болгон жок. Биз мындай айтканда майлык болдук. Азыркы учурда мен Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетем. Экономика стабилдүү болуш үчүн элдин жашоосу, экономикасы көтөрүлүш керек. Биз ушул 7 апрелде ошол светтин кымбаттаганына, күнүгө өчкөнүнө, сотовый связь 60 тыйынга көтөрүлгөн үчүн чыкканбыз. Биз уже ошол чыдабай калгандан чыкканбыз. 6 апрелде мына революция болду. Ошол балдар азыр каралбай калды. Бирөөнүн көзү идиңде атат, бирөөнүн буту чирип атат. Бул эмне деген тамтык? Апрель бул 2010-жылы ошол учурдагы бийлик Курманбек Бакиевдин авторитардык, диктаторлук режимин кулатууга болгон иш аракеттердин негизинде пайда болгон окуя бул. 87 адам качып болгон, 150дөй киши пулевой ранение алган, 1,5 миңге жакын киши короче ошонун азабын тартып бүгүнкүгө чейин келишет. Арасынан чет-четинен ошол оор алган жаракаттардын азабынан четинен кетип атат. Ал балдардын саны да көбөйүп атат 87ден дагы. Бирок ошол күндөрү, ошол учурларда ошол режимди жоготобуз деген максатына апрель батырлары жаны менен, каны менен жеткен. Бүгүнкү күндө апрель 7 апрель майрамын жокко чыгарууга аракет жасап жатат. Анткени кечеки эле тарых музейинде стендтер жоголуп атат.
Ал жерде бир атайын почетный угол болуш керек эле 7 апрелге байланыштуу. Ошонун баары жок, бир 2-3 китеп коюп коюптур эле. Мен кирген жокмун ал жерге. Бул жок кылуунун да бир шактары да мына бүгүн Алмазбек Шаршеновдун учурунда бул деген Шаршеновдун учурунда деген площадьта жана ак менен караны бөлгөн 7 апрелге байланыштуу коюлган эстеликке гүл коюлчу, эскерүү болчу, Куран окулчу. Бүгүн ал жака бийлик башчы барган жок. Өлкөнүн башчысы барган жок. Апрель иши боюнча, апрель окуясы боюнча ишти кайра кароону булар аракет кылып жатышат. Эртеңки күнү бул бийлик турганда ошол апрель окуясына бар катыштыгы бар баатыр деген адамдар наоборот кылмышкер болуп чыгышы мүмкүн. Ошолордун үстүнөн иш козголуп, алар бийликти басып алган деген тарихте алардын баарын кылмышкер кылып каттатышы мүмкүн. Анын максаты себеби эмнеде? Жок кылуу, Бакиевтерди алып келүү, ошол кайра мурунку диктаторлук, кландык, бандиттик башкарууну орнотуу, авторитардык режимди бекитүү. Башка максат жок. Азыркы бийлик баягы Бакиевдик режимди же болбосо тагыраагы Бакиевтерди кайра алып келүү аракетинде дегениңиз барбы? 100%. 100% бар. Бүгүн ошо тарыхый окуя болуп турат 7 апрель күнү, апрель элдик революциясы күнүдө биз дайыма ушу жыл сайын келип Куран окутуп баатырларга тайзим кылабыз. Бүгүнкү күндө да келип ушул апрель окуясына тиешелүү жарандар, коомдук бириктмелер, курман болгондордун үй бүлөлөрү, жаракат алгандар келип ушул жерде Куран окуп, Куран түшүрүп, гүл коюп, ошо баатырларды эскерип кеттик. Баарыбызга белгилүү болгондой эле апрель элдик революциясы деп ушу Алмазбек Шаршенович атайын кызыл күн катары белгилеп кеткен. Бир курман болгондордун үй бүлөлөрү үчүн бул жоготуу, каргашалуу күн болсо, ал эми жалпы эл үчүн бул ошо үй бүлөлүк кландык башкаруу бийлигин жеңген бул майрам, элибиз үчүн чоң майрам күн, элдик бийликти орноткон деп белгилеген да. Анан бирок тилекке каршы Алмазбек Шаршенович бийликтен кеткенден бери ушул апрель 7 апрель күнү мындай тиешелүү деңгээлде өтпөй келет да. Атайын мыйзам бар, ушу апрель окуясына жабыркагандар жөнүндө жазылган, социалдык жактан аларды коргоо боюнча. Бирок ошол мыйзам дагы мындай тиешелүү деңгээлде аткарылбай келет да бүгүнкү күндө. Эми мен ойлойм, азыркы бийлик ушул мурунку бийликтин катачылыгын кайталабай, коомдук бириктмелерди бөлүп жарбай, бул апрель окуясын мындай өзүнчө карабай, ушул мындай элдин, жалпы элдин кызыкчылыгы менен элдин жеңиши деп бийлик дагы ушундай мамиле кылса деп мен ойлойм да. Анткени биз мына азыр баардык эле ушул жерде катышкандар баары тең Алмазбек Шаршеновичтин апрель окуясында кандай мамиле кылганын баары жакшы билет. Ошон үчүн эч ким Алмазбек Шаршеновичтин мындай дарегине жаман сөз айта алышпайт да апрель окуясы боюнчачы. Анткени мына ар бир апрель окуясында курман болгондордун үй бүлөлөрү өздөрү жакшы билет. Алмазбек Шаршенович убагында кандай колдоо көрсөткөн, мамлекеттик деңгээлде таанытуу боюнча, эрдигин даңктоо боюнча апрель окуясында курман болгондордун, ошондой эле жаракат алгандардын көптөгөн эмгектерди кылган да. Анан азыркы бийликтин ушунда ошол 7 апрелди ушул кызыл күнүнө календардан алуу боюнча дагы бир суруш салып атпайбы? Буга кандай пикирдесиз? Ушу бийлик тарабынан ушундай бир социалдык тармактар аркылуу маалымат чыгып кеткен. Бийлик 7 апрелди жокко чыгарат экен, бул кызыл күн эмес, жөнөкөй эле күн болот экен деп. Бирок биз дагы ошо курман болгондордун үй бүлөлөрү жана жаракат алгандардан түзүлгөн бир канча коом бар. Ошол коомдук бириктменин төрагалары менен биргеликте биз атайын кат жолдогонбуз. Министрлер кабинетине, төрагасына, кабинетинин жогорку кеңештин төрагасына жөнөткөнбүз, спикерге, президентке жөнөткөнбүз. Бирок биз жооп алдык. Мындай теги маалымат, бул фейковый маалымат, жалган маалымат. Биз бүгүнкү күндө апрель окуясын жокко чыгаруу боюнча эч кандай сунушту дагы, бир кандайдыр бир ченемдик укуктук акты дагы жокко чыгаралы деген бизде мындай планда жок деген. Эми кыскасы жокко чыгарбайбыз деген кат келди бизге.